Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Лунара Мамытова кызматтан кетүү боюнча арызын жазды. Бул тууралуу Калыс медиага Өздүк булактар билдирди. Бирок өкмөттүн маалымат кызматынын жетекчиси Чыңгыз Эсенгулов азырынча бул боюнча маалыматы жоктугун билдирди. Акыркы кезде эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри жана анын орун басарларынын чет өлкөгө жасаган сапарлары коомчулуктун талкуусуна түшкөн. Жогорку кеңештин депутаты Аида Касымалиева чиновниктер мамлекеттин эсебинен чет өлкөгө чыкканын, адистердин ордуна өздөрү иш-чараларга катышканын жана дипломатиялык паспорттарды жеке кызыкчылык үчүн колдонгонун айтып чыккан. Бүгүн болсо Аида Касымалиева Лунара Мамытова быйылкы жылдын апрель-май айларында АКШга билимин өркүндөткөнү барганын, ага 440 000 сомго жакын каражат кеткенин жарыялаган. Бул акча бүткүл дүйнөлүк банктан мамлекетке кредит катары берилген. Кызматтык сапарлар боюнча социалдык тармактагы чоң талкууга Лунара Мамытова өзү да май тамызып алды. Ал пенсионерлер да каражат топтоп чет өлкөлөргө саякаттаса болот деп пост жазган. Орточо пенсия 5 000ден араң ашкан Кыргызстанда министрдин орун басарынын орунсуз билдирүүсү жарандарды кыжырдантты. Айрымдар чиновниктин отставкасын талап кылышкан.